Авто кырсыкка кабылган Асель Кадырбекова абалы тууралуу жолдошу Нурлан Насипов үн катты. Авто кырсыкка кабылып, ооруканада дарыланып жаткан ырчы Асель Кадырбекованын абалында жылыш бар. Бул тууралуу анын жолдошу Нурлан Насипов билдирди. Кудайым чоң кырсыктан сактап, дарыгерлердин чоң жардамы менен сиздердин күнү-түнү кылган дубаларыңыздар менен келинчегимдин өмүрүн сактап калдык. Жаратканга чексиз шүгүр келтирем. Асель кандай болуп калды деп күнү-түнү сурагандар абдан көп. Кыскача айтып кетейин, буйруса алдыга жылыш бар. Бирок өзүнө толуу келиш үчүн көп убакыт керек экен. Убакыт баарын дарылайт. Айттырбай келген кырсыктан алыс болуңуздар. Бизге кылган дубаларыңыздар сиздерге эки эселеп тийсин деген ал. Окуянын чоо жайы. Ырчы Асель Кадырбекова 26-июнда Бишкек шаарында жол кырсыгына кабылган. Эки унаанын кагылышуусунан 3 адам жаракат алган. Кырсык көчөгө орнотулган видео байкоого жазылып алынган. Травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилген ырчы кайра жандандыруу бөлүмүнө эс үчүн билбеген абалда жаткырылган. Бишкек ШИИБ кырсыкты чоо жайы тууралуу айтып, жол кырсыгын жараткан деп шектелген жаранга карата Свердлов райондук соту тарабынан 1 айга СИЗО бирге камакка алуу чечими чыкканын маалымдаган. Учурда ооруканада жаткан ырчы Асель Кадырбекова операция жасалган. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Анжелика Сооронбай Шарипович, элдин үнүн угуңузчу. Ырчы Анжелика Бекболиева Instagram баракчасы аркылуу президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасады. Ал кайрылуусунда азыр элдин каражаты түгөнүп, дары-дармек жетпей жатканын айтып, элдин үнүн угуусун суранган. Кыргыздын акыркы акчалары түгөнүп баштады. Улуу урматтуу ажообуз Сооронбай Шарипович, ыктыярчылардын элдин үнүн угуңузчу. Мындан ары эмне кылабыз? Эжелер ынтымагына ыраазычылык билдирем. Апалардын пенсиялары келип баштады. Апаларга бекер дары таратып жатабыз. Бирок ал дагы жетпей баштады деп жазган ырчы. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Медицина илиминин доктору. 1 айдан кийин 650 000 адамга коронавирус чыгат. Өлкөдөгү коронавирустун абал тууралуу медицина илимдеринин доктору, терапевт Эркин Жаманбаев өзүнүн Facebook баракчасында видео кайрылуу жүктөдү. Кайрылуусунда ал жакынкы күндөрү коронавирустун абалы жакшырбай турганын жана илдет менен күрөшүү үчүн өзүнүн сунуштарын айткан. Менин оюмча, Кыргызстан эпидемия жайылуунун биринчи гана этабында турат. Учурда ооругандардын саны 50-60 миңдин тегерегин түзөт. Алардын ичинен 2 000 бейтап ооруканаларга жайгаштырылган. 4 000ге жакыны үйлөрүндө дарыгерлердин көзөмөлүндө дарыланып жатат. Калган бейтаптардын оорусу жеңил түрү менен өтүп жатат. COVID-19 илдетинин белгилүү болгон вируленттик жана контагиоздук өтө жугуштуу баскычтары жана социалдык байланыштан улам жакынкы 2 жумада 50 000ден 3кө көбөйтүү менен 150 000ге жакын адамга илдетке чалдыккан. 2 жумадан кийин ооруп калгандардын эң азы же 10% ооруканаларга жаткыруу керек. Тагыраагы 15 000 бейтапты. Бул 150 000 киши дагы 2 жумада 450 000 кишиге жугузат. Буга кошулуп ооруп жаткан 150 000 жана 50 000 киши болуп ооруканалардын саны 650 000 кишиге жетет. Муну токтотуп калууга болот. Бирок тажрыйбалуу медиктердин күчү, убакыттын жана жарандар менен өкмөттүн жардамы керек. Ошентип, 3 тараптын биргелешүүсү менен гана токтотууга болот, дейт Жаманбаев. Жаманбаевдин айтымында бул инерциялык процесс кандай гана чара көрбөйлү баары бир илдеттин күчү эң аз дегенде 1 ай өкүм сүрөт. Ушул жумада деле кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп кетпешин түшүнүп турабыз. Кыргызстанда жандандыруу койкаларынын саны ашып кетсе 200ге жакын. Бул койкалар азыркы абалда эске алсак 2 эсе жетишсиздик кылат. Ал эми алдыдагы күтүлүп жаткан кырдаалга такыр эле жетишсиз болот. 2 жумадан кийин бизге 2000ден ашык, андан кийин 3000ге жакын койка керек болот, деп билдирди доктор. Жаманбаев өлкө 1500 жандандыруу койкалары бар, 15 000 орундуу оорукана сала албай тургандыгын айтат. Эми эмне кылыш керек? Өкмөттөн көп нерсе үмүт кылуудан пайда жок. Медицина тармагыбыз алсырап турат. Медиктер дагы ооруп, моралдык жана физикалык жактан чарчашты. Алардын дагы үй бүлөсү бар. Алар да өздөрүн карашы керек. Анткени эпидемия мындан да күч алат. Менин оюмча көпчүлүк буга чыдабайт, көбү өлөт, ооруйт.
Чет мамлекет дагы кетип кала алышпайт. Чек аралар жабык жана акча жок. Гуманитардык жардам дагы аз келет. Анткени биздин өкмөткө башкалардын ишеними аз жана эмне болуп жатканын көрүп турушат. Эгерде дарыгерлердин жабдуулары, дары-дармектерди алып келген учурда дагы алар жетишпейт. Бул илдеттен аман калуунун жолу ар ким муну өз алдынча ойлону, дейт Жаманбаев. Доктордун божомолуна караганда 2-3 жумадан кийин ыктыярчылардын саны азайышы мүмкүн. Эми эмне кылыш керек болот? Эгерде окуя биз божомолдогондой өнүксө, 1 жумадан кийин 500 миңге жакын, 2 айдан кийин 1,5 миллионго жакын адам илдетке кабылып, алардын 5%на жандандыруу кызматы талап кылынат. Албетте, мындайга шарттар жана мүмкүнчүлүктөр жок. Бул албетте гуманитардык кыйроо. Мындай учурда жоопкерчиликти өзүбүз алып, өзүбүздү, жакындарыбызды кантип аман алып калууну ойлонуп, колубузда болгон каражат менен кантип илдетти жеңүүнү үйрөнүшүбүз керек. Дагы жакшы, 80-82% бул ооруну сезишпейт, анткени жеңил өтөт. Бирок 15% оор абалда ооруп, 5%на жандандыруу кызматы керек болот, деди Жаманбаев. Жаманбаев азыркы медицина кырдаалы көзөмөлдөй албай калды деп, илдет менен күрөшүүгө жаңы чыкма сунуш кылат. Жасала туручу аракеттер чынында жөнөкөй жана логикалуу. Алар көптөгөн өлкөлөрдө жана тарыхый окуялардан иш жүзүндө тастыкталган. Мен эмнени сунуштай аламын? Айтайын дегеним, Экинчи дүйнөлүк согуш учурундагындай санитардык аскерлердин экспресс куруу. Санитардык аскерлер бул согуш майданында жаракат алган бейтаптарга медициналык билим, эч кандай жабдуулар жана дары-дармектер жок жардам берген кызматкерлер деп жыйынтыктады ал. Кайрылуунун соңунда Жаманбаев санитардык аскерлер эмнени билүүгө тийиш экендиги тууралуу дагы өз ойлору менен бөлүшүүнү айткан. 18 мартта 15 июлга чейин 11.977 адамга коронавирус жуккан. Алардын ичинен 3660 адам ооруну жеңген, 160 адам каза болгон. Ал эми март айынан бери пневмонияга 9204 адам чалдыккан. Алардын ичинен 3415 бейтап айыгып чыкса, 571 адам бул оорунун курмандыгы болду. Маалымат булагы, репортер Чекит Кейджи.